Маданияттын мыкты кызматкери, оончу, аткаруучу Кубаныч Саттаев мырза бизде конокто. Саламатсызбы, кандай келип алдыңыз? Келиңиз. Кутмандуу таңыңыздар менен, урматтуу НТС каналынын жамааты жана кыргызстандыктар. Бүгүн биз кесиптешмекөбүз 14 февралда сүйүү күнүн утурлай. Бүгүн белгилеп жаткан чагыбыз. Сиз бул майрамды белгилейсизби? Бул майрамды эл катары белгилеп жүрөбүз. Себеп дегенде баягы жаш кезде адам белгилечүбүз, эми аз деле жашпыз, бирок бойдок кезде да адам белгилечүбүз да. Кат жазып, урнага салып, жатакана жашап калдым. Балдар аркылуу бердик. Бердик, анан азыр эми жакшы майрам бул адам. Айрыкча жаштарга эле эмес, бүт эле курактагы адамдарга жакшы болуш керек. Сүйүү деген өзү жакшы нерсе да. Анан эл катары жакшы ресторандарга олтуруп, жакшы кеч өткөрүп, көңүлдүү кеч өткөргөнгө эжесин. Мүмкүн жубайыңызга жакшы бир белек камдап жатаптырсыз. Албетте, буйрса болот. Эгерде жеңем көрүп жатса, көтөрсөңүз болот деди. Демек эртең таң эрте эң мыкты белектердин бири сиздик болот. Айтсаңыз, чыгармачылыкта кандай жаңылыктар бар? Акыркы жаңылыктар. Чыгармачылыкта буйрса Кыргызстаным алгала деген бир жаңы чыгарманын үстүндө иштеп бүткөнбүз. Ошол монтажы мына бүткөнү калды, 1-2 күндө бүтөт. Буйрса силерге да алып келебиз. Себеп дегенде мына былтыр дагы тарых жылы болду, маданият жылы болду. Ошон үчүн эгемендүүлүккө карата ошо жакшы белек болсун деп дуэт кылганбыз. Апам экөөбүз Салама Садыкова, Кыргыз Республикасынын эл артисти. Монтаж бүтсө, буйрса алып келебиз, элге тартуулайбыз. Ошол жаңылык. Дал ушул чыгармаларды тандап жатканда сиз эмнеге басым жасайсыз? Сөзүнөбү, же болбосо оонунабы? Мен биринчи оонуна басым жасайм. Көбүнчө эле меники биринчи оон келет, анын артынан сөз жазам да, жаздырам акындарга. Кээ бирлер текст карап алып иштейт экен, мен тескерисинче да, биринчи оон келет. Оонду карап иштейм дейсизби? Оон келет, баягы көбүнчө эле оондорумду аккордеон менен чыгарам. Аккордеон менен бир жакшы кайрыктар келет. Оон чыгып калат, анан кийин ошо оонун характерине жараша сөз жазып, же болбосо акындарга жаздырып, ушундай формат иштейм. Аккордеондон сырткарыда кандай аспаптарда кол ойнотосуз? Аккордеондон тышкары көп деле аспап ойнобойм. Аккордеондон тышкары фортепиано ойнойм. Анан чопочорда бир ойноп калгам бир аз. Жакшы. Бүгүн Махабат күнү деп белгилеп алдык. Жалпы НТС телеканалында майрам деп койсок да болот. Утурлай майрамда албетте. Жубайыңыз менен алгачкы жолуккан, мындайча айтканда, свидание. Эске салсаңыз. Алгачкы жолукканда албетте кафелердин биринде жолукканбыз. Ошол жерден биринчи көргөндө эле жакшы сезимдер болгон, жакшы көрүүлөр болгон. Эми ошол замат эле айта албайсың да. Андан кийин жолугуп жүрдүк. Чуркап дегенде. Чуркап жүрдүк. Алгачкы жолукканда ошо кафеден жолукканбыз да. Эми жолугуулар көп эле болду, аны эстей албай атам. Кээрлерин эстеп, кээрлерин эстей албай. Бирок ошентсе дагы эң алгачкы жолуккан күн эсиңизде калганда, бул өзүнчө бир жакшы учур десек болот. Жай болчу, тапчанда. Тапчанда отуруп алып чай ичип, аралашып. Жакшы. Андан сырткары сизге сонун оюн даярдап койдук. Баарыбыз билебиз, тарыхта калган сүйүшкөндөр бар, жуптар бар. Аларды азыр сизге суроо берели. Биз мисалы үчүн тарыхта Айзура менен Белектин сүйүүсү калса, Айзура деп коебуз, сиз Белек деп. Бул албетте мисал катары. Сизге өзүңүзгө биринчи суроо бере алайын. Тарыхта калган сүйүшкөн жуптардан кимди аябай баалайсыз? Тарыхта калган сүйүү баяны кызыктыр мүмкүн. Эми балким баягы дүйнөлүк практикада алсак, бул Ромео менен Джульетта. Кыргызда болсо Кишимжан менен Олжобай менен Кишимжан. Токтогул менен Алымкан деп. Токтогул менен Алымкан, же болбосо Жамиля менен Данияр деген сыяктуу. Эми биздин тесттерибиз бар. Биз биринчи жупту айтабыз, сиз экинчисин табышыңыз керек. Аракет кылабыз. Биринчиси кетти. Токтогул. Алымкан. Алымкан, туура. Ромео, Джульетта. Марк Антоний. Ушуну билбейт экенмин. Марк Антоний бул римдиктердин падышасы болгон. Ал эми египеттик падыша. Клеопатра, туура. Асель Кадырбекова менен.
Асел менен Биздеги шоу дүйнөсүндөгү Жакшы мындай жаңылык жаштарга тиешелүү десем болот. жаштарга тиешелүү. тамаша эме. Бул албетте тамаша катары суроо болчу. Бегимай менен Кичимжан. туура эмес, жакшылап. Бегимай менен? Ооба. Аябай сонун тасма дагы бар. Бегимай. Даракта Аябай жардам бердик. өрттөп коет эмеспи? Кино тасма эсиңизге түшпөйт а? Бегимай. Махаббат дастаны. Бегимай менен Бир. Жок, Бегимай менен Жана Раймалы. Туура. Кишимжан менен жогоруда айттым го. ооба, айттыңыз. Олжобай. Ал эми эң акыркысы бул Болот менен эң эле чырайлуу тарыхта калган тартүүбү ойногон, бирок кармандын аты Акмөр. Жакшы. Бардыгын таптыңыз деп. 7 суроонун 6оосун туура таптыңыз. Сизге бали. Бул болсо жакшы көрсөткүч азаматсыз. Колчалар. Азыр эстеп кетем, көйлөм чын эле. Ооба. Таң аты уйку ачылбай атат кичине. Уйку ачылбай атат. Азыр ачабыз. Ачабыз. Сөз дегенде жалпы телекөрүүчүлөр күтүп калды. Кубаныч мырза кандай чыгарманы даярдап келди? Кайсы чыгарманы аткарасыз? Эми таң эрте шаңдуу эле кудай эле. Элдердин ого бетер уйкусун келтирбей. Ооба. Исрайдин Аманбаев агабыздын Келбейлүү бир басып деген бир шаңдуура бар. Жакшы. Келиңсанда төрдөн орун алыңыз. Кубаныч Сатаев мыкты чыгарма. Келбейлүү бир басып. Биз болсо рахат алып угуп туралы. Кеттик анда. Тунук булак шылдырап, назик желге жазгы жамгыр тыбырап, махаббаттын өлбөс күйсүн терметип, те алыстан торго үнү угулат. Эй кыздар, келбейли багар алат бир басып, көңүлдөгү айтылбаган сырларды чечпейли бир гол туруп сырдашып. Эй кыздар, жүрбөйлүбү айлуу түндө бир басып, чымыңдашкан жылдыздардын алдында, кол кармашып сүйүү ырым, кол кармашып жаштык ырым, шаттык ырым ырдашып. Кирди көктө жылдыз жымыңдап, ай баратат сүйүрүна ырулап, энсиреген бактарактар арасы, кыз жигиттер келсе экен деп шыбырай. Эй кыздар, келбейли багар алат бир басып, көңүлдөгү айтылбаган сырларды чечпейли бир гол туруп сырдашып. Эй кыздар, жүрбөйлүбү айлуу түндө бир басып, чымыңдашкан жылдыздардын алдында, кол кармашып сүйүү ырым, кол кармашып жаштык ырым, шаттык ырым ырдашып. Эй кыздар, келбейли багар алат бир басып, көңүлдөгү айтылбаган сырларды чечпейли бир гол туруп сырдашып. Эй кыздар, жүрбөйлүбү айлуу түндө бир басып, чымыңдашкан жылдыздардын алдында, кол кармашып сүйүү ырым, кол кармашып жаштык ырым, шаттык ырым ырдашып. Кол кармашып сүйүү ырым, кол кармашып жаштык ырым, шаттык ырым ырдашып.